Салам достор, Таттуу ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен кышкыга мына ушундай ачуу татымал жасайбыз. Бул кайнатылбай жасалгандыктан даамы өзгөчө даамдуу болот. Бизге дал ушул сүрөттө көрсөтүлгөн азыктар керектелет. Алардын толук курамын описанияга жазып калтырам. Азыктардын баарын жакшылап тазалап жууп, кургатып алабыз. Ал эми помидордун мына ушундай эттүү сортун пайдаланабыз. Болгар калемпиринде данектеринен ажыратып, эт майдалагычка бата тургандай кылып майдалап, тазалап алабыз. Ачуу калемпирди да данектеринен тазалап, даярдап алабыз. Мынакей баарын даярдап алдык. Эми мунун баарын эт майдалагычтан өткөрөбүз. Эң алгач ачуу калемпирди, андан соң калган азыктарды аралаштырып өткөрүп алабыз. Эми кенза чөбүндө майдалап туурап алабыз. Эми буга даам берүүчү татымалдарды кошобуз. 2 аш кашык туз, 5 аш кашык кумшекер кошобуз. 1 аш кашык кориандр, 1 чай кашык кара мурч кошобуз. Эми болсо 6% уксустан 100 мг өлчөп алып куябыз. 5 аш кашык өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырабыз. Помидорубуз эттүү помидор болгондуктан аджикабыз дал ушундай коюлукта болушу керек. Эми буга кенза чөбүн кошуп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Бул массабыз бөлмө температурасында 1,5 саатка турушу керек. Туздары, кумшекерлери жакшы эригенге чейин. Ал убакта улам келип аралаштырып турабыз. 1 саат өткөн соң банкаларыбызды даярдай берсек болот. Мен дал ушундай бурама капкактуу банкаларды пайдаланам. Аларды мына ушинтип бууга буулап 15-20 мүнөттөй. Ал эми капкактарын 5 мүнөттөй кайнатып алам. Эми капкактарын ысык суудан чыгарып, пайдаланчу идиштерибизди да дал ушул ысык сууга чайкап алабыз. Бул аджика кайнатылбай жасалгандыктан өзгөчө тазалыкты талап кылат. Андыктан бардык идиштерди таза кайнак сууга чайкап алышыңыздар керек болот. Эми дагы бир жолу аралаштырып, андан соң банкаларга куя берсек болот. Банкага куюп алгандан кийин капкагын жакшылап бекитип алабыз. Дал ушинтип бардык банкаларды толтуруп алабыз. Бул аджика муздаткычта сакталат. 1 жыл бою эч нерсе болбой тура берет. Мен муну 2 жылдан бери жасайм. Муну биз ар кандай манты, оромо, самсы сыяктуу
тамақтарға қосып жегенді аябай жақсы көрөбүз. Сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр, сиздерге да жагат деген ойдомун. Видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, каналга катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.